өзү медицинада Асхат айыкпаган дарт болбойт дейт. Бирок ошол организмдин айыгуусуна тоскоол болгон себептер болушу мүмкүн да. Эми кайсы себептер болушу мүмкүн? Вот биз Тибетте жүргөндө адамды 7 слойго бөлөт эле. Оорунун себеби мүмкүн ар бир 7 слойдун биринде болушу мүмкүн да. Ушул элдерге бизге түшүнүктүү болуш үчүн ошо 3 эле катмарын айтайык, мындайча айтканда 3 слойду айтайык, 3 катмарды айтайлы. Вот адам көзгө көрүнгөн денеден турат. Бул дене боюнча негизинен врачтар карайт бул боюнча. Адамдын көзгө көрүнбөй турган интеллект ой образдары да бар. Бул дагы адамдын оорусунун айыгуусуна жана оорунун кайра күчөшүнө дагы себеп болушу мүмкүн. Бул боюнча интеллект боюнча психологдор карайт. И адамда үчүнчү кийинки катмарлардын дагы бирөө бул руханий дүйнөдө. Руханий дүйнө боюнча, руханий жак боюнча мына духовный адамдар, руханий адамдар карайт. Эгерде ушул үчөө биригип туруп, чогуу биргеликте карай турган болсо, мен ойлойм бул илдеттен жөн эле бат эле чыгып кетебиз. Азыр алып карасаң, мисалы карасаң, врачтар молдолор духовный адамдар менен бирикпейт. А духовный адамдар айтат, бул интеллекттегилер бул акылга салба деп буларды бири-бирине эме кылбайт. Ошон үчүн эгерде ушул үчөө бирге турган болсо, бул илдет жеңил эле кетет да. Биздин өзүбүздүн практикабыз боюнча алып караганда Кудайга шүгүр, азыр адамдарда көптөгөн жакшы результаттар, жакшы жыйынтыктар болуп атат. Биз Индияда жүргөндө Ганга дарыясынын жээгинде бир схема түздүм элем. Ошол схеманын жыйынтыгы Кудайга шүгүр көптөгөн элибизге жакшы жардамдарды берип атат. Анда ушул схема боюнча элибизге түшүндүрүп кетейин. Вот мына. Бул китептерде жок, бул схема. Биз эрте менен уйкудан турганда Кудай Таалам ар бир адамга өзүнүн кубаныч сүйүү энергиясын берет да. Вот карасаң, кээ бир адамдардын саламатчылыгы аябай жакшы жүрөт, а кээ бирлердин саламатчылыгы жаман. Кайсыл адам ошол өзүдөгү Кудай Таалам берген энергияны кайсы жакка жумшайт. Вот мына карагыла. Кимдер, кайсы адамдар көп ооруйт, кайсы адамдар Кудай Таалам берген энергиясыны кайтпай турган жакка жибериши мүмкүн. Кайсы адамдын жүзүндө кубаныч, радость болбой калышы мүмкүн. Бул биринчи. Өткөн чактагы негативдер. Өткөн чакка өкүнгөн адамдар. Өткөн чак жок, өтүп кетти. А кээ бир адамдар жүрөт, өткөн чакка өкүнүп. Вот жек көрүү, адамдагы тарыныш, текеберлик, адамдагы жийиркенүү, бүт ушул эмелер адамдагы энергияны жеп коет. Мындайча айтканда, кээде мен элдерге түшүнүктүү болуш үчүн балдарга кээде момундай сүрөт тартып коем, Асхат. Мону тартып коюнчу, так, вот мына. Шайтан сүрөтүн тартып коюнчу, вот мынеке. Ошон үчүн кээде могул биздеги кээ бирлер айтат, бул черная существа деп коет, же болбосо бизде кээ бирлер айтат, бул бизге көрүнгөн параллельный мирде дагы кээ бир ушундай эмелер бар да. Себеби булар адамдагы булар терс энергия менен тамактанышат да. Мисалы адамдагы өткөн чакка өкүнгөн, жек көрүү, тарыныш, текеберлик, ошондой болгон адамдарда Кудай Таалам берген энергия кетип калат ал могул эме ошол менен тамактанат. Мындай адамдарда иммунитет түшүп кетет, мындай адамдарда. Мындай адамдарда энергия жоголот. Раз энергия жоголгондон кийин иммунитет жоголот. Иммунитет жоголгондон кийин бул адамдарда ар түрдүү ооруга восприимчивый болот. И дагы кайсыл адамдардын жүзүндө радость, кубаныч болбойт. Бул келер чактагы негатив. Азыркы мезгилде бизде Кыргызстанда көптөгөн баягы интернеттерди, негативтерди чукалап отурган адамдарда ошол күчөп атат. Себеби келер чак али келе элек жок. А булар келер чак отурат, эртең мен коронавирус болсом эмне болот, эртең мындай болуп калсам эмне. Ой, жок, келер чак али келе элек, жок. Ошон үчүн келер чакка түшкөн коркунучта, келер чактагы негативдер, дүрбөлөңдөр, адамдагы алар дагы бүт эле өзүнүн Кудай Таалам берген энергияны алар могуга берип коюшу мүмкүн да. Вот мынеке. Бул көбөйүп чоңое баштайт семьясы. Вот бул адамдан кайра энергияны талап кыла баштайт. Вот. И дагы кайсыл адамдын жүзүндө кубаныч болбой калат. Бул настоящий момент. Мындайча айтканда, учур чакка болгон, наразы болгон адамдар бар да. Пессимисттер бар го. Күн тийсе дагы бул каяктан күн өсүп кетти. Жамыр жаса эмнеге жамыр жаайт? Бирөөдүн бир жакшы жагын айтсаң, ал абизердин бир жаман жагын издейт да. Вот мындай адамдарда дагы энергия жоголуп кетет.
Ошондо эгерде могул адам могул жактагы негативтерди энергиясын, Кудай Таалам берген энергиясын жок кыла берсе, ал адамда иммунитет резко түшүп кетет. Иммунитет түшкөндөн кийин алар ар түрдүү ооруларга дуушар болушу мүмкүн. Ошол мезгилде муну медицинада айтып коет, андай мезгилде адамдар мындайча айтканда депрессияга түшүп калышы мүмкүн да. Мындайча айтканда паническая атака. Анда иммунитет андан да түшүп кетиши мүмкүн. Бүттү адам өзү андай адамдар бул жака карап кетип барышы мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүннөн баштап урматтуу мекендештер, урматтуу элибиз, бүгүннөн баштап келиңиздер, жакшы ниет кылайлы. Өткөн чактагыларга ыраазы болойлу. Муну карасаңар, кээ бир мамлекеттердин 30 миллиондон ашык улуттун өзүнүн мамлекети жок. Кээ бир 40 миллионго жакын улуттун өзүнүн мамлекети жок. А бизде болгону 5 миллион, 6 миллион, 5 миллион кыргыздын өзүнүн мамлекети бар. Өзүбүздүн жерибиз бар. 4 мезгилибиз бар, Кудайга шүгүр. Мына мен Африканын кээ бир жерлеринде болдум. Индиянын кээ бир жерлеринде болдум. Ал жерлерде өтө кыйын жашоо. А бизде Кудайга шүгүр, каласаң жаз, каласаң күз, каласаң жай мезгил. Ошон үчүн өткөн чактагы ата бабаларыбызга биз ыраазы болушубуз керек. Сансыз кылым ала тоосун мекендеп сактап келген биздин ата бабалар. Ата бабаларга терең таазим кылуу менен адамда ишеним өсөт. Ал адамда ишеним болот. Ал адамдын жүзүндө нур пайда болот. Ал адамда энергия болот. Бул адамдар ооруга дуушар болбойт. Экинчиден, келер чака страх эмес, келер жака коркуш, келер жака жакшы ниет кылайлы. Кудай буйрса, ден соолугубуз жакшы, элибиз жакшы, мамлекетибиз жакшы, келер жака жакшы ниет кылайлы. Мындайча айтканда, мен кээде адамдарга мынтип айтам да, биздин ар бир адамдын ойлоп койгон ой, образы, бул жараткан Кудай Таалага болгон эс эмес депчи. Чын эле азыркы современный тил менен айтайынчы, эс эмес. Себеби бир мезгилде Аскат могул маркер болгон эмес. Ошол бир адамдын оюнда, образында болгон. Азыр биз колдонуп атабыз. Бир мезгилде телевизордо болгон эмес, алда бир адамдын образында болгон. Тоже анда колдонот. Ошон үчүн келечекке жакшы ниет кылып кое бергиле. Так? Хадисте айтат, иннамал амалу бинният. Сен ниетиңе жараша Кудай Таалам берет. Сен жакшы ниет кылып кое бер. Кудай Таалам мындайча айтканда силерден эдиниса сурабайт да. Жакшы ниет кылып кое бер. Жакшы ниет жарым ырыс, жакшы ниет жарым тилек дейт. Ошон үчүн жакшы ниет кылган адамдын жүзүндө дагы кубаныч болот. Жакшы ниетте жүргөн адам жүзүндө нурлуу болот. Мында дагы адамда энергия сакталып туратындайда дагы. Үчүнчүдөн, биз эртең менен уйкудан турдукпу? Көзүбүз көрүп атабы? Кудайга шүгүр дешибиз керек. Себеби эки көзү көрбөгөн адамдар бар. Даамды сезип атабы? Америкада бир миллиардер даамды сезбейт экен. Кандай тамактап келсе дагы бирдей эле топурактай эле сезилет дейт. Ал айтат дейт, бул даамды сезген адамдар бул дүйнөдөгү эң бактылуу адамдар деп. А бизде Кудайга шүгүр, даамды сезип атабыз. Басып жүрөбүз. 4 мезгил бар Кыргызстан деген ушундай 5 жерде жашайбыз. Ошон үчүн дайым Кудайга шүгүр деш керек. Ибрахим сүрөсүнүн 7-чи аятында ла ин шакартум лазиданнакум деп атат. Эгерде силер мага шүгүр келтирсеңер, анда мен силерге андан да көбөйтүп беремин, андан да жакшы кылып беремин деп. Ошондо момундай жүргөн адамдарда жүзүндө дайым кубаныч болот. Жүзү нурлуу болот. Мындай адамдар өзүндү бактылуу алып жүрөт. Ошондуктан бүгүндөн баштап мен ойлойм, ар ким өзүнүн каякта жүргөн экенин байкап атса керек. Жанында жүргөндөрдүн ким каякта жүргөнүнү. Бүгүндөн баштап келиңиздер. Бардыгыбыз бүгүндөн баштап могул жака өтөйлү бардыгыбыз. Бардыгыбыз бул жака өтөйлү. Ошондо бул илдет бизге эч жолобойт. Верхний отдел өпкө өзү 3 бөлүктөн турат да. Үстүңкү демалуу, ортончу, анан нижний, ылдыйкы демал болот. Адамдар көпчүлүк азыркы мезгилде бизде эркектер туура эмес дем алышат да, көкүрөк менен дем алышат. Биринчи кезекте туура дем алганда курсак менен дем алуу керек да. Жаш балдарды карасаңар, курсак менен дем алат. Ошондо адамда 37 триллиард клетка бар. Ар бир дем алганда ошо клеткаларга бүт бардыгына кислород толуш керек да. Себеби бизде 90% энергия биз дем алганда организмге толо баштайт. Эгерде биз курсак менен дем алсак, нижний дыхание деп коет. Нижний дыхание
курсак менен дем алган көкүрөк менен верхний средний дыханияга караганда бул жерде көп кислород кирет да адамда. Ошон үчүн дайым курсак менен дем алганды машыгыш керек да. Курсак менен дем алганда толук дем алуу болот. Аны мен азыр бир упражнениясынан кийин силерге көрсөтүп берем. Мында курсак менен дем алып туруп, толук курсак менен дем алып туруп, демди чыгарганда деп оуз менен чыгарасыңар да. 10 жолу ушул упражненияны жасаш керек. Анан акырын жай курсак менен дем алып, жай демди чыгарабыз. Мында дагы организм батайга баштайт. Себеби энергия тола баштайт мында да организмде дагы. Экинчиден кыймыл. Себеби кыймылдаган дене дейт, аккан суудай таза. Кыймылсыз дене бул батка көлчүк дейт да. Застой энергия. Бул жерде уже ар түрдүү оорулар башталышы мүмкүн да. Ошон үчүн айтат, физические упражнения могут заменить множество лекарств. Ни одно лекарство в мире не может заменить физическое упражнение. Ошон үчүн кыймылдаган дене бул таза болот. Дайым кыймылда болуш керек. Кыймылда болуп жүргөн дене аккан суудай таза. Энергия айланып турат. Бирде бирөө суроо берип атат, айылда бардыгы ооруп атышат. Эмнеге сен оорубайсың деп кайным Бекболотко берсе айтып атпайбы, ей, азыр чөп мезгили башталды, азыр дыйканчылык башталды, азыр мен ооруганга колум тийбесе эле гриппке депчи. Ошол сыңары анын үчүн дейт, мен биринчи кезекте дейт бош болушум керек дейт. Экинчи кезекте мен ошо дейт интернетти карашым керек дейт. Андагы негативтерди көрүшүм керек. Ошо негативтерди көрүп менде страх пайда болуш керек дейт. Ошондо иммунитетим түшүп, ошондо мен ооруну өзүмө чакырам депчи. Мен колум тийбейт. Ошондуктан азыр алып карасаңар, айылда жүргөндөрдө мындай коронавирустан же болбосо пневмониядан өлүптүр дегендер единичный случайлар болуп атат да. Себеби ал жактан бул жөнүндө ойлобойт. Элдердин ою таза. Үчүнчүдөн дагы элибизге айтарым, суюктукту көбүрөөк ичкиле. Имбир менен чай, чеснок кошулган чай сөзсүз түрдө, хрен кошулган чай дагы жакшы. Жидкисти көбүрөөк ичкиле. Ошондо адамдагы организмдеги тердеп, организмден бат сыртка чыгарып салат. Бир жерде жата бербегиле, кыймылдагыла. Кыймыл канчалык кыймыл жакшы болсо, организм ошончолук таза болот. Тердеш керек, тердеп чыгарып салыш керек ошону.